Жок, тын ордуна ды келет. Ай азамат, рахмат. Үмүт отум жандырып атасың. Эми тараптардын уюмдашкан адистер тобу зарыл болгон учурда тарабынан кызматтык иттер менен. Бул эмне деген? Бул кызматтык иттер служебный собаки. Түшүнөм. Сүйлөмдү толук окуңузчу. Зарыл болгон учурда тарабынан кызматтык иттер менен. Эмне болгон тарабынан? Кайсы тарабынан? Эки тарап болуп атат да, өзбек тарапы. Мейли. Сүйлөмдү карабайсызбы? Бирөөсү болсо жабыркаган тарап болуп атат, бирөөсү жардам көргөзгөн тарап болуп атат. Сүйлөмдү окубайсызбы? Зарыл болгон учурда тарабынан кызматтык иттер менен. Не деген сүйлөм бул? Кызматтык иттерди түшүнөм, кызматтык адамдар дагы бар анын ичинде. Кимисине кирет бул? Адамдарга киреби же кызматтык иттерге киреби? Тараптар болсо, бул болсо эки тарап болуп атат, ошолордун кызматтык иттери болуп атат да. Адахан Исмаилович. Айынан ушул күнгө жетем деп ойлободум мен дагы. Эми не деш керек экен буга? Не деш керек? Мына зарыл болгон учурда тарабынан кызматтык иттер. Кайсы тарап? Бул жок, бул эми тараптардын деген маани да. Маанини сиз айтып атасыз азыр. Сүйлөм кандай болуп атат? Сиз тура айтып атасыз. Дагы мунун караңыз. 4-чү беренени окуңуз. 4-чү беренеге чейин дагы мына 3-чү беренени караңыз. Айтор Чыңгыз мырза, мындай документ болбойт. Биз өзүбүз сыйлашыбыз керек. Биз сыйлашыбыз керек. Башынан баштап мен айттым. Бизге кеч келди. Бүгүн эле биздин колубузга тийди. Биз баарыбыз биз добуш берип койгонбуз. Жардам берип коюшубуз керек, 16-сында сүйлөшүүлөр болот. Ошон үчүн биз азыр карап атабыз. Жок, момундай сүйлөшүүлөр менен барбаш керек. Бул маскара мына, уят мына. Адахан Исмаилович, азыр биз макулдагандан кийин биз өкмөткө киргизебиз, аяктан болгон баягы башкармалыктарды өтүп, лингвистикадан өкмөтүңөрдө деле бизде окуган эч ким жок. Мына министриңер кол коюп берип атпайбы? Министриңер эмне кол койсо өкмөтүң ошого эмне муну акыл жапарып окуйт дейсиңерби? Жок, жака баргандан кийин лингвисттердин отделинен да өтөбүз да биз. Жок, кечирип койгула. Силер жанакы Бишкектин мэринде болуп атасыңар. Ката жазса эч нерсе эмес, азыр компьютер оңдоп коет дегендей. Силер өзүңөр окуйсуңар мындай, окудум дедиңиз сиз. Мен сизге суроо бердим, окудуңузбу? Окудум дедиңиз. Муну караңызчы эми. Алмашуу. Бuyokça көрүлгөн чаралар алмашуу. Бул не деген сүйлөм бул? Я. Мына 3-чү берененин 3-чү абзацын, 4-чү абзацын караңыз. Жою buyokça маалымат алмашуу. Координациялоо. Бул не деген сөз? Бул сүйлөмдү мен өзүм уялып атам, азыр ушулардын баардыгын окуштан аябай катуу уялып атам. Мына 4-чү беренеде мындай деп турат. Тараптардын мамлекеттеринин мамлекеттик уюмдары. Бул не деген айланайын кыргыздар, силер кайдан пайда болуп, кайсы мектептен окуп атасыңар? Кайсы институтты бүтүрүп атасыңар? Эгер министр кол койгон расмий кагаз ушундай кирип аткан болсо, экзаменди албай эле койбойсуңарбы балдарды? Сиз окусаңыз, окуп атканда мен сыяктуу анча-мынча жерин оңдоп койбойсузбу, айтып койбойсузбу? Жолдош министр, буга кол койбой туруңуз. Уят болуп калабыз дебейсизби сиз? Окуган экенсиз. Министриңиз окуп алса керек. Азыр окуу деген бул чоң трагедия. Адахан Исмаилович, сиздин айткандарыңызды эске алабыз. Качан? Мына кирип атканда сизге мен атайын өзүм келип кетем. Мага келбей эле коюңуз. Мага келбей, мунулардын баарын оңдоңуз. Барганда дагы лингвисттер менен иштейбиз. Бул жаатына дагы ким даярдаган боло турган болсо, ошолор менен дагы чара көргөнгө аракет кылабыз да. Кимге чара көрөсүз? Министргеби? Жок, бул эми бир аткаруучу даярдалды да. Даярдаса министр кол коюп атпайбы? Жок, эми ошонун моюнубузга алып атабыз, Адахан Исмаилович. Эми ошондуктан сиздерден сурганат элек, эми азыр ушу менен колдоп берсеңиздер, биз ошол менен өкмөткө тарап тазалап, жакшынакай кылып киргизебиз. Аяктан дагы лингвистикадан өткөзүп, эми 26-сында болот экен, эми буяктан эми катасына эмес, эми бакы маанисине карайлы да. Мааниси жок болуп атпайбы, айланайын. Мен маанисин окуп атам ошо. Тараптардын иттери менен дейсиңер, бул кайсы деген, бул не деген сүйлөм пайда болот? Өзбекчөсү дагы бар да мунун, Өзбекчеси бар, өзбектерде. Барбы? Ошо өзбекчесин берип койсоңуз, ошону да карайлы, алар кандай жазды экен. Барбы силерде? Бизде жок.